Kur'an kitapta okuganды bilbese үйгө koyup koysa bolabı. Kur'andın kotormosun je kırgızça жазылган Kur'an окуса болобу, сооп жазылабы. Себеби бизде суроолор аябай көбөйүп кетти. Мына жакка келген суроолорго мен жооп бере албагам. Сабак болуп, ооруп калып, башка болуп отуруп, суроолор аябай көп келип, жооп албастан адамдар мага болгон ишенич азайып баштады. Илгери мактап атышкан, Олжобай устазга суроо берсең дароо жооп берет деген. Bir aydan beri жооп берилбейт. Себеби жетишпей атабыз, Ошого колдон келишинче эмне кылышыбыз керек? Жооп беришибиз керек, Эми бул айтат, Кур'ан китепти окуганды билбесе үйгө коюп койсо болобу дейт. Эми ар бир мусулмандын үйүндө Кур'ан турганы жакшы. Анан кээбекилер Кур'ан тургандан кийин аны окулуш керек, болбосо бирөөгө бер, жок коюп кой. Сен окубасаң балаң окуйт. Кудайым буйрса небереңен чыгат. Үйүңдө Кур'ан турганы бул жакшы нерсе, иншалла. Эми ошонун кыргызча котормосун окуса соо алабы десе, кыргызча котормосунун түзмө-түз котормосу боло турган болсо, коркунуч бар. Кандай? Курандан окуйт дагы түздөн-түз, Куранда ушундай келиптир деп өзү амал кылып баштайт. Мүмкүн ал Курандагы аятты туура эмес түшүнүп алат. Мүмкүн Курандагы аяттардын өкүмү кеткен аятты окуп алат дагы амал кылат. Кабар катары, билим катары, илим катары окусаңыз, иншалла сооп болот. Себеби Аллах Тааланын китебин окуп таанышып атасыз. Ал эми качан амал кылабыз, анда закон, фикка кайтабыз. Себеби Абу Ханифа ошондон аяттарды алып, жооп берип, фикти жазып, законду жазып койгон, Ошо окуганга иншалла сооп алат. Иншалла шуну үмүт кылабыз эми иншалла. Жайында сууга түшүп, загар алгандан пайдасы тууралуу динде кандай дейт. Эми загар алуу боюнча динде мындай майда нерселерди айткан эмес. Исламда кеңири чоң маселелерди айтылган. Эми загар жөнүндө айтып берсе да кыйын болуп кетет, Ден соолугуңарды карагыла, деген бизде чакырыктар бар. Демек, загар алган адам ошол жылы оорубайт деген врачтардын немеси бар. Загар алган адам азыраак ооруйт, оорубай калбайт, азыраак ооруйт дейт. Эми ушул бизге жетиштүү болот. Биз аялдар сууга түшсөк да жабык кийимде болобуз дейт. Бул аялдын суроосу экен. Биз аялдар сууга түшсөк да жабык кийимде болобуз дейт. Ошон үчүн атайын исламий немелер ачылды. Загар ала турган жанагы көлдөч, пляждар ачылды. Ошол жакка барса, иншалла бир мүмкүнчүлүктөр бар. Эми ошондагы мындай бир очурут кылып, себеби такыр жылаңач болуп чыгып алуу аялдарга, башка аялдарга деле дурус эмес да. Аялдар бири-бирине деле. Ошого очуруттан болуп, 1 саат, жарым сааттан неме кылса болот, буяка кетип барып загар алса болот. Анан эми загар алуу да важип эмес. Милдет эмес. Мен вообще загар алган эмесмин, корком. Көлгө барсам дагы бардым, көлгө деле барбайм өзүчө. Анан эми бирөө алгысы келсе, ошондой кылып тартип менен барсам эмне болот? Иншалла жакшы болот. Эч ким жок жерге барып загар алсак болобу? Сонбот. Барсам эч ким жок жерге барып загар алса болот. Интернеттен акча табуунун түрлөрү көбөйүп кетти. Ошолорду кандай түрлөрү арам болуп калат? Бул маселе азыркы күндө өтө актуалдуу болуп жатат. Интернеттен акча табуунун арамы бар, адалы бар, жакшысы бар, жаманы бар, туурасы бар, туура эмеси бар. Жакындан баштап иншалла биз ушул маселелерге бирден жооп берели деп баштап атабыз. Адилет деген биздин инибиз бар, машалла, Аллах ыраазы болсун. Ошо киши ушу маселени көтөрүп атат. Соодадагы ар бир нерселерге так суроо жооп менен эмес. Соода мынау түрү. Ал киши соодада бизнесте жүргөн адам билет. Интернеттен кандай соода кылып атат, жөн соода кандай кылып атат. Мындай соода бар. Шариатта кандай? Ошого шариаттын өкүмдөрүн берип, иншалла Instagram, Facebook, жана YouTube'дарга иншалла чыгарып баштайбыз. Анан бул жерде эгерде сиз мынау соода кандай десеңиз жооп бермек. Себеби интернетте сооданын түрлөрү көп, Эртең эжелерим чогулуп, мушкул кушат окутсак деп жатышат. Мушкул кушат окуса болобу? Мен билбейм ушуну. Туурасын айтайын. Башка бир жана тасаввуф илиминдеги терең окугандар бар болсо жооп берер, мен билбейм муну. Мен Кур'ан окуганды билем, анан дуаларды билем, башка билбейм. Билбегенди билбейм деп жооп берем, Рукуда турганда Раббана лакал хамд десе эмне болот? Ва деген сөздү кошпой окуп жүрө бериптирмин көп жылдан бери. Раббана лакал хамд. Раббана ва лакал хамд деп айтылнабы? Сами Аллаху лиман хамида.
imam jeki adam nemeden turganda aytılana turgan dua. Rukudan turganda. Eğer imam bola turgan bolsa, imam semiallahu limen hamida dep toktoyt. Arkanda uyuganlar içinden Rabbana ve lekel hamd. Rabbana lekel hamd. Men bilgenden Rabbana lekel hamd tura. Vav yok men bilgenden. Semiyallahu limen hamida Rabbana lekel hamd. Şul tura men bilgenden. Eğer kata ketken bolsam kechirim surayım. Eğer jeki adam okuyatkan bolsa Semiyallahu limen hamida Rabbana lekel hamd dep özü jeki aytat ha şunu. Anan daha bir sura. Hamdan kesiran tayyiban mubarakan fih degende var mı? Annik aytpayız. Hadislerde geldi o. Sahih hadislerde geldi. Rabbana lekel hamd hamdan kesiran tayyiban mubarakan fih. Birok biz Rabbana lekel hamd diye toktayız da. Şul tura. Al mutavaris. Peygamberimizden muras bolup sahabalar üyrenip gelgen dua uşul. Alem hadisteki hadiste aytılgan hamdan kesiran tayyiban mubarakan degen sünnetlerde je nafillerde aytılат. Farzda bizge muras bolup oğuzdan oğuzga sahabalar üyretip gelingen dua Semiyallahu limen hamida Rabbana lekel hamd boldu. Allah'ım razı olsun. Rabbana lekel hamd dese emne bolat dedi. Men bilgenden Rabbana lekel hamd tura. Men bilgenden şul tura. İki rivayet menen geldir. Rabbana lekel hamd dep da geldir. Rabbana ve lekel hamd dep geldir. Rabbana lekel hamd vallahu alam şu hadislere sabit oşoken. Müslim'de, Bukhari'de ne? İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle İzâ kâlel imam semiyallahu limen hamida fekûlû eğer imam semiyallahu limen hamida dese aytıkla Rabbana lekel hamd. Rabbana lekel hamd. Bukhari Müslim'de. Başka da rivayetlere ve lekel hamd degende rivayet barken hiç qanday işgal yok. Medresege akça kotoroyun degem kantip kotorsak bolot deydi. Medresege akça kotoroyun degende qaysi medreseni kalap atasiz, emne maksatda kotoroyun dep atasiz. Egerde balдар da okutayın dep jana bizdin jana çuva acının Allah'ım özün merimini alsın. Jolun neme kılıp baldarda okutup atabız go. Oşogo kotorom deseniz anda maga baylanışыңыз. Men biz sizge bir balаны baylap berem inşallah. Anаны şogo jönötüp turasыз. Al baldar gelse inşallah İslam'a hizmet kılat. Hazır oşoların aldı gelip İslam'a hizmet kılıp başladık. Birincilerden bolup. Men asır namazına meşitke gelsem imam birinci reketin rüküsüne ketip atıptır. Men kıyamga tura albay rüküge kettim. Oşonda akırında bir reket ulaymın bu. İmam rüküge ketken bolsa şaşpaňız siz. Allahu Akbar dep takbirdi aytıp anan keyin imamga ketiniz. Takbir söz açış kelse farz bolçu. Andan keyin imamga barasda demek rüküge imam rüküden başın götörülekte жетişip kalsanız oşo reketke жетişken bolosuz. İmam rüküden başın götörüp ketken bolsa anda al reketke жетişpey kaldınız. İmam salam bергenden keyin turup аны toluktaysiz. Mamleketten ipotekaga uy alsa bolobu. Mamleket hazır arzan procent menen uy berip atat. Oşogo ustaz Emil Andar tegen fatva berdi. Alımдар kеңешинин müçösü. Egerde biro muhtaç bolsa janagындай az kamsız bolgon uy бүлөлөр, baldары көп, акчасы жок. Ошолор эгерде ошол ипотеканын аз өлчөмдөгүн төлөй алып ошону жашай турган болсо зарылчылык үчүн ошого уруксат берилет деп фатва берилди. Ошонун фатвасына бардык адамдар эмес, байлар эмес, жанагы аз камсыз болгон, кыйналып үйү жок калгандар, зарылчылык үчүн. Менин апам запойго кирип ичет дейт. Allah. Kapelinizi alıp je narkologiya barmayınca zapoydan çığa albayt. Özümdün elhamdülillah 4 balam joldoşum bar deydi. Hicap ki 5 maal namaz okuyuz. Akırkı künderi apam içkenden tacap, çarçap kettim. Allah Teala'ga dua kılıp surayım, sura mınday.
Apam içse Barbay kapelitsasına төлөбөй koysam күнөө болбойбу. Өгөй atam жана inim бар. Иниме бирок баары бир. Ал өзү чөп чегет дейт Алла. Ушундай тажады эмне кылсам болот, Аллахым разы болсун. Эгерде сиз эң улуусу болсо, балаңыз жанагындай чөп жеп жүргөн болсо, эми сиздин кичине каралашканыңыз жакшы болот иншалла. Анан бизде кыргызда жакшы сөз бар да, атаң доңуз болсо байлап бак дейт. Уккансыңар ушуну? Ал деген нерсе атаңды кандай абал болбосун таштабайсың ата-энеңди. Ал арак ичип атабы, ал мусулман эмеспи, таштабайсың. Абу Бакр радиаллаху анху Фатху Макка. Мекке фатх болуп ачылганда пайгамбарыбыз келип, Меккени мусулмандан колуна өткөн биринчи атасына барган. Атасы динди кабыл алды. Абу Кухафага. Барып Мекке ачылды, мусулмандардын колуна өттү дегенде, анда мен иман келтирем деген. Жетелеп пайгамбардын жанына алып келген. Болду, капырда барбай койгон жок да. Атага, ата энеге кандай абалда болсо жакшылыкты кыла беребиз. Жакшылыкты биздин мойнубуздагы милдет, ошол жакшылыкты кыла беребиз, Аллах Таала анын өзүнүн эсебин чыгарып алат. Кандай мамиле кылат ага, өзүнө жараша өзү жооп берет. Биз жакшылыгыбызды кыла беребиз. Апаңыздан таштап койбоңуз. Антсеңиз өлүп калат. Барып канына ууланат дагы, барып өлүп калат. Ошон үчүн колуңуздан келишинче тазалатып, дарылата бериш керек. Ошондой бир себептер болсо керек. Бир мезгилдерде кыйынчылык болгон, ичип кеткен. Эми кандай болсо дагы ата-энени таштабаш керек. Өткөндө бир адамдын сөзүн угуп калдым. Атасын капырга чыгарып атат. Өзүнүн атасын капырга чыгарып атат. Кандай тарбия көргөн мусулман билбейм. Анан аны менен бир адам талашып атат. Ал айтат: Кыргызстандагы алымдарды сен бардың капыр дейсиң, десе, бардыгы капыр дейт. Кыргызстандагы алымдардын бардыгы капыр десең, бардыгы капыр дейт. Эми алар мусулман дегендере күмөн бар го десе, эми күмөн болсо биз мусулман деп коебузбу дейт. Сен атаң менен апаң мусулман го десе, мен атам менен апам капыр дейт. Жо, алар өзлөрүн мусулман деп жүргөнбү? Десе, ооба мусулман деп жүрсө деле капыр да алар дейт. Бирок бир неме бар да, өзлөрүнүн аргументи бар да мусулман экендигине, туурабы? Ла иляха илля Мухаммад Расулулла дейт. Демек сен дейт, апаңдын, ата-энеңдин мусулман дегенине аргумент бар. Демек аны биз мусулман дейбиз. Эгерде сен имамдардын бардыгын капыр десең, апаңды ошондой ата-энең десең, анда сен валади зинасың дейт. Зинадан түрөлгөн болосуң. Мен валади зина эмесмин дейт. Өзүңдүн сөзүң менен өзүң жооп берип атасың. Капыр нике кыйса, никеси өтпөгөн болсо, имам капыр дейт. Ошондо сен зинадан түрөлгөн болосуңбу? Мен валади зина эмесмин дейт. Апанды. Адамдар Аллах Таала туура түшүнүп берсин. Демек ата-энеңизди таштабайсыз, кандай абал болгондо дагы. Анан жана бизде бир түшүнүк бар да, арактын 10 нерсесине адамдар шериктеш болот, ичкенине, чеккенине, жасаганын алып бергенине, коюп бергенин деп хадисте айтып, ал боюнча Ханафи мазхабтын оюн биз түшүндүргөнбүз. Бизде Ханафи мазхабта күнөөкөр боло турган 3 эле нерсе. Биринчиси ичкен, саткан, жасаган. Калгандары макрунун бил маасия. Күнөөнү ниет кылган болсо анан кийин күнөөкөр болот. Эми бул жерде бул күнөөнү ниет кылган жок. Апасын өлүмдөн сактап калайын деп анча-мынча. Мен адамдарды көргөм да, эгерде ушул азыр кыйналып атканда арак бербей калсаң өлөт сразу. Же докторго апарып канын тазалатып калышың керек. Же арак берип, анын канын суюлтуп ийишиң керек. Болсо каны коюлгандан кийин жүрөккө кан барбай калат да өлөт. Алкаштарчы. Ошол мезгилде адамдын жанын сактап калыш милдет. Аллахым разы. Өзүм военный болуп иштейм. Динден терең эле түшүнүк бар дейт, машалла. Чөйрө адамды өзгөртөт экен. Чөйрөм ичип, чегип Кудайдан жөө качкандар. Чыгып кетейин десем, үстүмө чоң карыз бар дейт, үстүмдө. Ошону төлөп алайын анан деп жумуштап коям. Иштен чыксам, жашоо бүтүп калчудай сезиле берет. Күндөн күнгө бузулуп, чөгүп, кысылып, жашагым келбей кетип жатат. Намаздар да калып кетти, кеңеш бериңиз, рахмат дейт. Жок эми. Военный болсоңуз, военныйлер сөзүнө
амалына бекем тургандар бар да, эркектер бар да, аларчы. Динден терең эле түшүнүңүз бар болсо, чөйрөңүз сизди буза албаш керек да. Чөйрө сизге карап оңолуш керек. Демек сизде кичине өзүңүздө кичине проблема болуп атат. Өзүңүздү оңдоңуз, сиз ошол чөйрөнү оңдоңуз. Оңдоого аракет кылыңыз. Анан эгер ошондой иш ал жерден иштен чыгып кетсеңиз, карызыңызды төлөй албай калсаңыз, азыркы мезгилде иш табуу кыйын. Анан жанымдагылар арак ичет, намаз окубайт деп ишти таштап кеткен туура эмес, Тем более военный болсоңуз, Сиздин мүмкүн элге, жерге кызматыңыз керек. Сиз өзүңүздү караңыз, ошол жаныңыздагылардан сиз таасирленбей, аларга таасир бериңиз дагы, иштеп карызыңыздан кутулуңуз. Кийин анан бир жакшы сөз иш таап калса, чыгып кетсеңиз, бул сиздин эркиңиз. Мен айтат элем, чыкпа ошол жерде, кайра ошолордун баары намаз окут. Дамла, эмне үчүн чубак ажыга 2 жолу жаназа окулган? Себеби эмнеде жана шариятта ушундай кылса болобу? Алла, оор суроо. Чубак ажы бул дүйнөдөн өткөн мезгилде Бишкекте бир жаназа окулду, анан Жалал Абадка барганда бир жаназа окулду. Негизи кайра жаназа окуса зыянбы же зыян эмеспи? Зыян эмес. Бирок милдеттүү эмес кайра жаназа окуу. Бул жаназа окуп койду, кайра жаназа окулбаш керек деген милдет жок, Окуса зыяны жок. Ухуд согушунда мусулмандар көп өлгөн. Мусулмандар жеңил үзасын тарткан Ухуд согушунда. Ошондо Асадулла, Аллахтан арстаны атка конгон Хамза радиаллаху анху дагы Ухуд согушунда каза болгон. Шаһид болгон. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошо Ухуд согушунда каза болгондорго жаназа окуганда Хамза жылдырылган эмес. Хамзаны койгон, өлүктөрдү алып келген шейиттер. Жаназа окуган, алып, башкаларды алып келген жаназа окуган. Ошондо бөлүп жаназа окулган да. Ошондо Хамзага бир канча жол жаназа окулган. Аллаху алам, зыяны жок. Эми анда ошол жерде алымдар, бир жерде Максат ажы окуду, мен адашпасам, ал жака барганда Чүкүр дамла окуду. Иншалла жаназа эмне? Бул дуа. Дуанын эч кандай артыкчылыгы жок иншалла. Мен турмушка чыкканыма 2 жыл болоюн деп калды. Балалуу боло элекпиз. Жолдошум жакшы, дин менен жүрөт. 5 маал намаз окуйт, бирок катуу кызганат. Ар дайым жаман ойлой берет. Сен ошол менен жолуктуң дейт, сүйлөштүң дейт, ар дайым жаман сөздөрдү айтат. Намаз окуган адам жакшы деп атып, жаман сөздөр эмне айтат? Сен мени алдап жүрөсүң дейт. Түшүндүрсөм да түшүнбөйт. Сен мени измена кыласың деп, анан жаман сөздөр менен айтат. Ушундай десе өзүнө күнөө алабы? Мен айтам, Аллах көрүп турат, мен андай адам эмесмин дейм, бирок баары бир ошондой ойлойт. Эмне кылсам болот, дуа кылып коюңуз, бизге балалуу да бололу дейт. Аллах таалам бир жакшы салих уул кыздарды берген болсун, о күйөөңүзгө да Аллах таалам инсаф берсин. Намаз окуган адам артыкча эле кызгануу дурус эмес. Бизде şu adamlarga айтып салдык да, кызганбаган дайюс болот, тозокко кетесиң десе, кызганыш важып турбайбы деп, болбогонго деле кызганып жүрүп, адамдарга эмне үй бүлө бузулуп кетүү коркунучу бар. Дайюс, аялың кызганбаган адам бейишке кирбейт деген пайгамбарыбыздын хадиси хак. Ооба. Аны туура түшүнүш керек. Эгерде ону күйөөңүздүн аргументтери болсо, сиз ошо менен барып чындап себепсиз сүйлөшкөн болсоңуз, же болбосо бир гостиницага кетип калсаңыз, такси менен бир жака кетип калсаңыз, тоого ойногону чыгып кетсеңиз, экөөң жалгыз же үчөөң, анда анын кызганга акысы бар. Дурус эмес. Эми мен сиздин версияңызды угуп атам да, күйөөңүздөн уксам мүмкүн башкачадыр, Себеби казы өкүм чыгарганда эки тараптуу угуп анан өкүм чыгарат. Талак маселесинде дагы талак түштүбү, түшпөдү, аял менен күйөөсү келиши важып дейбиз. Экөө келип, маселен, айткандан токто. Шуну айткан туурабы деп тактап анан берилет. Эми ошого мен сиздин сөзүңүз менен эле ага өкүм чыгара албаймын. Ага бир нерсе айта албайм. Эгерде ал туура эмес кылып аткан болсо, туура эмес. Кызгануунун өзүнүн чеги, шариятта чеги бар. Ал кандай? Bir адамды, аялыңды, же апаңды, же карындашыңды бирөөгө кызганбастан кошуп бересин, ошо менен зина кылуу коркунучу бар.
себепsiz сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, жөн эле коем, сүйлөшүп атат дейм. Заман өзгөрдү десе, анда ошоно киресиң. Ал бир жолу сүйлөшөт, экинчи жолу кат жазышат, үчүнчү жолу башка болуп кетиши мүмкүн. Ал эми бир жерде иштейсиң. Ал жерде ошондо иштеш керек, банкта иштейт, бирөө документ алып келет, сурайсың, кагаз кабыл коесуң. Же болбосо бир жерде базарда иштейт, товар келет, кабыл аласың. Андай баягы иштин чегинен чыкпаган болсо, ал жана даюстукка кирбейт. Даюстук ошонун зина кылуусуна, арам ишке баруусуна, шариатта кайтарылган нерсени кылуусуна жол ачып берип коюп индебей отурган даис. Колунан келип туруп. Кайтарма дуа деген нерсе бар. Менин үйүмдөгү ушул чоң молдо, ал чоң молдо туз, чай кылып бар кайтарма окуп берет деп айтышат. Ушундай нерсени билбейм чында. Кайтарма, пайтарма дегендерди билбейм. Дем сал Аллах Тааланын сөзү, ошол шифа ошо. Каси мечитинде Нур Мухаммад деген шейх бар. Барып окун, жин, пин, шайтан, пайтан, сыйкыр-пыкыр баары жок болот иншалла. Динибизде таттуулар жөнүнө кандай маалымат айтылган дейт. Мисалы, азыркы медицина ар кандай шириндиктер адамдын ден соолугуна, акылына зыян өтө чоң экендигин далилдеп жатышат. Бирок карап көрсөк, дал мусулман өлкөлөрү таттууларга өтө басым жасашат экен. Айрыкча дин, илим өнүккөн мусулман өлкөлөрүндө. Шариат ар бир нерсеге тактап айта албайт. Шариат жалпы нерсе, ден соолугуңду кара дейт. Эми шириндикти чектен ашык жесе, ал ден соолукка зыян экенин врачтар, табиптер көрсөтмө бердиби? Демек ошолорго биз баш ийишибиз милдет болот. Себеби ар бир илимдин өзүнүн адиси сүйлөш керек. Молдолор врач болуп кетпешибиз керек, Ушундай, врач болуп кетпе. Сен молдолугуңду кыл. Молдолордун иши ошол врачтар кандай кылат, ошону тактап туруп шариатка туура келбей, ошонусун гана баяндап берет. Врач болуп, ана мына чөптү ичти, хаббат сауданы ич, анан кийин баланы же деп айтканга акысы жок. Врачтар эгер ушул пайда десе, ичсин. Пайгамбарыбыздын хадисинде келип туруп, ушуну мындай кылышыбыз керек. Мүмкүн пайгамбарыбыздын хадисинде ал бир коомго атайын айтылгандыр. Мүмкүн ал пайгамбардын вахий аркылуу болгондур, сен билбейсиң. Ошон үчүн медиктерге өткөрүп бериш керек. Өзүң бизнес кылып аласың. Ошого мен айтам да, акыйда илимин акыйданы жакшы билген алымдан аласың. Фикты жакшы билген алымдан аласың. Ден соолугуң врачка барып карайсың. Хадистерди окуп эле өкүм чыгарасыңбы? Жок. Факихтер, муштахидтер чыгарыш керек. Хадисти окуп туруп дары жасайсыңбы? Жок. Врачтар жасаш керек. Анан эгерде врачтар кара тименди, кара зирени ичсең, зыяны жок десе, пайгамбарыбыз хадисинде келди, врачтар зыяны жок деди, иче бересиң. Мисалы үчүн зара, төөнүн зарасы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам уруксат берген, зараны ичсең шифа болот деген. Абу Ханифа ичпеш керек, нажас деген. Пайгамбарыбыз айтты го, тиги ооругандарга ичин десе, ал пайгамбарыбызга хас дейт. Ошол эки коом келген, ошол эки коомго гана уруксат берген. Вахий менен эки коомго гана уруксат берген. Не далил десе, андан кийин бир деле сахаба зара ичкендиги жөнүндө хадис жок экен, же асар жок экен. Же табииндер бир жерде ачып төөнүн сидигин саткан жок экен. Же бир сахабанын жок. Анан алымдар айтышты, бул ошол хас ошого экен. Абу Ханифа ошентип фатва берген. Нажас, төөнүн зарасын ичкенге болбойт. Эми врачтар тактады. Пайгамбарыбыз жөндөн айткан эмес да, демек ошондо бир нерсе бар. Бирок убактылуу гана бир коомго уруксат берилген. Эми врачтар тапты. Ушундан башка дары калган жок. Ушуну ичсеңер жакшы болосуна кепилдик берсе, Абу Юсуф менен Мухаммадтын сөзүнө фатва берет. Алар дарылык үчүн нажасатты ичсе дагы болот дейт. Ага фатва берилет. Ал экинчи очурутта. Ан үчүн хадисти окуп алып барып, төөнүн аркасынан барып болбойт, Ал деген нерсе пайгамбарыбыздын хадисин жокко чыгаруу шылдыңдоо эмес. Ал хадистерди туура түшүнүш керек. Ошону Абу Ханифа айтат. Бул ошол Закван ва Ре'л деген эки коомго гана айтылган дейт. Болду. Алар билесиңер, барып төөнүн бир жака жөнөткөн, барып төөнүн сүтүн ичсеңер жакшы болосуңар деген го. Барып төөнүн сүтү менен зарасын ичип, айыгып, сахабаларды өлтүрүп, төөлөрүн айдап кетип калган. Анан пайгамбарыбыз бир ай аларга кунут менен дуа кылган. Каната шахран, пайгамбарыбыз бир ай багымдатта кунут окуду деген ошол.
Шафилер дайым багымдат окуйт. Биз айтабыз бул ошол пайгамбарыбыз бир ай эле окуп кийин окуган эмес. Да айтуу шартпы? Ниеттин орду жүрөк. Mahallуху калб, жүрөк. Жүрөк менен кайсы намазды окуп атасың, ошону туюнуп азыр куптанда окуймунбу билип Аллаху акбар десеңиз жетиштүү болот. Бирок Ханафи алымдары замандын өзгөргөнүнө жараша адамдардын проблемасы көбөйдү. Азыр илгери чыгып эле коюн багып кайра келип, коюн камап коюп, аялың менен тамак жеп эле жатып, анан эртең менен багымда токуп, анан кайра эле коюн айдап кеткен жашоо болчу да. Азыр андай эмес жашоо. Мектебиң биякта, наркы балаң аякта, анын контрагы келген, светиң, газың, отун, көмүрүң түгөнүп атат. Проблема көбөйдү. Адамдарды алектеген нерселер көбөйдү. Карызың бар, бирөөдөн карыз алгансың, ал доолоп атат. Көп да эми ошондой мезгилде адамдар жүрөгү менен ниет кыла албай калса дейт. Ушундай болуп калса, жүрөгү менен тилин жамдаш үчүн жүрөгүнөн айт тили менен навайтан усаллия салатан айша десе зыяны жок дейт, мустахаб дейт. Анан жогой кокуй бидат, бун ниет тилиң менен айткан болсоң түз дозокко барасың деген болбогон сөз. Себеби шариятка каршы эчтекени кылган жок. Же бирөө айтса, тил менен гана айткан дурус, жүрөк менен эсеп эмес, тил менен айтыш керек. Ислам ушундай десе, анда айтабыз, бидатчысың сен, андай эмес деп. Ошон үчүн Шейх Ибн Теймиянын айткан бир сөзүнө дүйнөдөгү алымдардын бардыгы каршы сөз айткан. Эмне деген? Эгерде бирөө тили менен ниет кылган болсо, устутиба. Ага тооба кылдырылат дептир, устутиба. Интаба тооба кылса тооба кылды, илля дурибат унуку. Башын алыш керек. Алымда айтканы кой, анчалык эмес. Тилиң менен ниет айтып койгондо эле башын ала берсек, анда кандай болот? Демек, хуласатыл калам, ниет жүрөктүкү. Жүрөгүңүз жетиштүү боло турган болсо, бисмилла. Жетиштүү болбой да тил менен кошуп айтыш керек боло турган болсо, тилди кошсо зыяны жок. Бирок тилиң менен айтып, жүрөгүңдө болбосо өтпөйт. Же болбосо жүрөгүң куптандап атып, тилиң багымдат десе, тилиң өтпөйт, жүрөгүң кете берет. Менин оюнга байге койсом, анан ал оюнга өзүм да катышсам, байгени утуп алсам болобу, же мен катышпашым керекпи? Жок, анда арам болуп калат. Эми мухаллил дейт. Мусабакалар, жарыштар бар го. Ушул боюнча мен жакында макала чыгарам. Жазып атам азыр. Мындай пикир кылып атам, жазам жакында. Чыгарам иншалла. Мухаллил азыр болуп кетти, волейбол өткөрүп атат, футбол өткөрүп атат, анан биз жана чогултканда акчаны бардынан чогултабыз, анан аны белекке кошобуз, анан баарыбыз волейбол ойнойбуз, арам болуп калабы деген маселелер. Ошол боюнча иншалла мен жакында макала чыгарам, мүмкүн үн менен да чыгарам. Мухаллил деген нерсе бар. Ортосуна бир нерсени кошуш керек. Мисалы үчүн, бул экөө акча коюшуп, экөө жарышып атат да. Үчүнчү адамды эчтеке жок, мынени кошуп койсоң, болду. Үчөөң тең аралашып, ким утса алып кете берсе болот. Аны иншалла кийинки сабактабы эмне атайын маселени чечип, кеңирээк айтып беребиз. Мен жашым 32-де, чачыма ак түшүп, 90% аппак болуп калды. Өзүм 5 убакыт намаздамын. Алхамдулилла. Сурайын дегенин чачымды миллировка кылдырып койсом болобу? Гусул дарат өтөбү? Хынага боёсом кайра эле аппак болуп, бир кызыктай көрүнүп калып жатат дейт. Ошол боёбу миллировкасы эмне? Боёкта турабы? Негизи эркек кишилердин боёгону биздин үрп адатта көп жакшы эмес. Жана кызылдарга боёп, кына менен боёп алганча, Пакистанда жакта жакшы. Үрп адат ушул жерде иштейт. Бизде кып-кызыл сакалын боёп алса жакшы көрүнбөй калат. Пайгамбарыбыздын ошол сакалдарды, агаргандарды мындай карадан башка түзгө боёп алса болот деген бар. Ханафи мазхабта дурус боёсо. Анан бирок кээ бирки сахабалар боёбой эле сакалы ак бойдон деле жүргөн экен. Ошого
sakalınız ak bolgonu nurdu bolat. Boyoyum deseniz boyoy veriniz. Hina ola, hinaga boyosa bittifak emne darat ötöt, gusul ötöt. Çoğu ustazdın başka fatvası dağı var. Azı bizim çaç boyuk bilen boyosa dele darat ötöt degen. Ve sallallahu teala hayra halk Muhammed ve ala alihi ve sahabe ecmaîn. Amin. Allah'ım şul algan ilimlerimizde özün paydalı ilimlerden kılgın. Belip bilağın günler öz Allah'ım özün keçirgin. Elibizge tınçtık, bereke vergin. Jaman göz, jaman sözlerini Allah'ım asırap. İlimimizde Allah'ım ziyadagın. Rabbana atina fid dünya